Саламатсыңарбы окуучуларым? Бүгүнкү сабагыбыз окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 10-класстары үчүн биринчи сабак. Темабыз этиштин татаал формалары. Морфология жана кеп маданияты, этиштин татаал формалары, алардын мүнөздүү белгилери. Этиштин татаал формалары эки жандан ашык этиш сөздүн бир маани бириккен тобу аркылуу уюшулат. Алардын тутумун түзүп турган бөлүктөрү берген маанилери боюнча бирдей даражада болбойт. Алардын бири кыймыл-аракеттик негизги маанини билгизет да, калгандары анын маанисин толуктайт. Грамматикалык жактан ал маанини жыйынтыктайт. Бул өзгөчөлүктөргө байланыштуу өз ара негизги жана жардамчы этиштер болуп экиге бөлүнөт. Мисалы, көк майсаңдай жайылган чакан айылдан анча алыс эмес жердеги капчыгайдан салт атчан киши чыга келди. Бул сүйлөмдөгү кыймыл-аракет жөнүндөгү негизги түшүнүк чакчыл формасы аркылуу берилди. Ал эми экинчи түгөйү аркылуу аларга кошумча маани киргизүү менен грамматикалык жактан жыйынтыкталды. Демек, негизги жана жардамчы этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп, кеңири маанидеги кыймыл-аракетти билдирсе, этиштин татаал формасы деп аталат. Негизги жана жардамчы этиштер лексикалык маанилери жагынан, грамматикалык түзүлүшү жагынан бири-биринен айырмалуу. Негизги этиштер основной глагол, өз алдынча лексикалык мааниге ээ болгон этиштер. Чакчылдын а, ы, ып, каны формаларында турушат. Биринчиден, негизги жана жардамчы этиштер өз ара байланыштырса, экинчиден этиштик татаал формаларды уюштурууда негизги каражат болот. Мисалы, баатырлар ортого чыгышып, бет алышып, тура калышты. Мында чыгышып, бет алышып, тура калышты. Чакчыл формасындагы этиштердин алгачкы лексикалык маанилери сакталган жана кыймыл-аракеттин негизги түшүнүгүн билдирет. Демек, мындай этиштер негизги этиштер деп аталат. Жардамчы этиштер бөлүгүнө келдик балдар. Көмөкчү этиш, вспомогательный глагол. Өз алдынча турганда лексикалык мааниси алыстап, кызматчы маани жагынан толуктоо функциясын аткарган этиш сөздөр. Жат, тур, жүр деген этиш сөздөр татаал этиштердин тутумундагы жана жардамчы этиш милдетин аткара алат. Мисалы, бара жатат, окуп отурат, келип турат. Жардамчы этиштер грамматикалык түзүлүшү жагынан жак жана чак формасы менен келет. Бул таблица көңүл бурабыз. Жардамчы этиштин белгилери баштапкы лексикалык маанисинен ажырайт. Негизги этиштер аркылуу кыймыл-аракет кайсыл жактагы тарабы аткарылгандыгын билдирет. Үчүнчүсү, негизги этиш кошумча маанини киргизет. Демек, жардамчы этиштин 3 белгилери аталды. Этиштин татаал формасы турса, айрым учурда 3 сөздөн да болушу мүмкүн. Демек, этиштин татаал формасы 2 сөздөн турса дагы, айрым учурда 3 сөздөн да болушу мүмкүн. Биринчи түгөйү негизги этиш, калган экөө жардамчы этиш. Мисалы катары, экинчи балбаныбызда жеңилип, биз кубана албай турабыз. Мында албай турабыз маанисин толуктоо тактоо үчүн жардамчы мааниде колдонууда. Жогорудагы мисалдан негизги этиш мурун, ал эми жардамчы этиш андан кийин орун алды. Балдар, көңүл бургула.
Бул сүйлөмдөргө кыз жетпей койду да кыткылыктап күлдү. Биринчи мисалда этиштин ар бири өз алдынча мааниге ээ болду. Ал эми экинчи сүйлөмүбүздө кыз чуркап кетти. Мында мисалда татаар формалуу этиш. Кийинки сүйлөмүбүзгө көңүл бурсак, машыгуу көнүгүүсү. Мында биз сүйлөмдүн маанисине ылайык келүүчү этиштин татаал формасынын тиешелүү түгөйүн табышыбыз керек. Мисалы, абага көтөрүлгөн түтүн көөдө асманга жетип көрүнбөй жатты. Демек, көп жекиттин ордуна биз этиштин татаал формасын тиешелүү түгөйүн коюшубуз керек. Экинчи сүйлөм. От барган сайын алоолонуп, денеге жагымдуу бир аптап таратып. Кана эмесе балдар, эгерде силер тапсаңар, биргеликте текшерели. Абага көтөрүлгөн түтүн көөдөй асманга жетип көрүнбөй бара жатты. Экинчи сүйлөмүбүз от барган сайын алоолонуп, денеге жагымдуу бир аптап таратып жатты. Бүгүнкү теманын негизинде үйгө берилүүчү тапшырма. Сүйлөмдүн маанисине ылайык келүүчү этиштин татаал формасынын тиешелүү түгөйүн койгула. Демек, биз машыгуу көнүгүүсүндө аткаргандай кылып, бул сүйлөмдөрдү аткарыбыз керек экен. Күлсүн да ордунан баштады. Хирургдун колундагы скальпель жүрөктүн тушундагы кабыргалардын ортосун жиреп. Үчүнчү сүйлөмүбүз профессор Ахунбаев биринчи кимдин жүрөгүнө операция жасады экен деген ой бүт денемди аралап. Жакшы. Окуучулар, силерге кошумча тапшырма катары бул аналогияларды иштеп келүү. Анда эмесе, кийинки сабакта жолугунга чейин сак саламатта калгыла.